Сентябрдын соңуна чейин Кыргызстанда күйүүчү май 3-4 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Мунай ташуучулар ассоциациясы буга дүң баанын көтөрүлүшү себеп болоорун билдирди. Учурда Орусиядагы мунай заводдорунан Кыргызстанга май сатуу боюнча сунуштар азайган, бул абал ички базардагы баанын өсүшүнө түрткү берүүдө. Россияда 20 завод бар. Ошонун бир 5-6 ремонтко токтоп, баягы эми өздөрү убакыт менен өздөрүнүн планы боюнча. Бирок андан тышкары дагы август айында эле 5 завод, ири завод токтоп калды да, анткени дрондор атака кылып, алар токланып, бүгүн иштебей калды. Анан Россиянын федерациясынын өзүнүн ичинде кээ бир региондорунда жетишпей тартыштык болуп баштады да. Ошого жараша алар Россия Федерациясынын өкмөтү баягы ички муктаждыгын толук камсыз кылуу үчүн заводдор, иштеп аткан заводдордогу көлөмдөрдү региондорго бөлүп баштады да. Ошонун кесепетинен бизге сунуш азыраак болуп баштады да. Өзүнүн ичинде жашы жетпей жатса, тартыштык болуп аткандыктан кескин түрдө дүң баалар жогорулап кетти. Мына акыркы 2 айдын ичинде эле 3,5-4 сомго чейин жогорулоо болду. Аны байкап атсаңыздар керек. Дагы мына сентябрь айында 3,5-4 сомго чейин жогорулоо болушу мүмкүн. Кыргызстанда күйүүчү майга болгон жылдык керектөө орто эсеп менен 1 миллион 500 миң тоннаны түзөт. Анын 90-95% Орусиядан импорттолот.